Ой, мое. Хорошо. Жалко вообще. Пойдем. О, малдар стресстен неге чықты деп араң келіп отса тамшағы Келсен çıkarasın тұңғиықтың торынан. Оп! Жолдордун чоңкурлары Бөтөлкөнүн жарымынан келет. Бишкек шаарынын тургуну шаар көчөлөрүндөгү чоңкурларга наразы болуп видео тарткан. Мэрия карайбы, ушуну көмүр буруп койсоңор, тетиги металлифке да жетпей, ушундай бир эки күбөк яма. Үйлөнүү тоюнда сабалган жигит каза болду. Сокулукта 25 жаштагы жигит тойдо сабалып комага түшкөн. Бул тууралуу анын жакындары билдирген. Эни Бексултан досунун үйлөнүү тоюна келген. Ал жерде коноктордун ортосунда түшүнбөстүк жаралыптыр. Ошондо бир топ киши аны көчөгө сүйрөп чыгып сабашкан. Ал кургон үчүн качып баратканда унаа уруп кеткен деп билдирген агасы. Ал дарыгерлер Бексултандын жашап кетишине кепилдик жок экенин айтышканын белгилеген эле. Ал эми сабалган жигит бүгүн 25 жаштагы жигит көз жумганы маалым болду. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы окуяга шектүү катары 28 жаштагы бир адам кырмалып, бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголгонун маалымдаган. Булак Сокол медиа. Дмитрий Биволдун мурунку жубайы полицияга арыз жазды. Мушкер Дмитрий Биволдун мурдагы жубайы Екатерина Бивол мурунку күйөөсүнүн командасына каршы полицияга арыз жазды. Бул тууралуу РЕН-ТВ телеканалы жазды. 34 жаштагы Екатерина Бивол Санкт-Петербург полициясына анын телефонуна мурунку күйөөсүнүн командасынан өлүм коркунучу бар билдирүүлөр келип түшкөн үчүн арыз жазган. Ошондой эле учурда мурунку жубайлар алимент өндүрүү боюнча соттошуп жатканы белгилүү болду. Дмитрий менен Екатерина Бивол экөө тең 16 жашында Санкт-Петербургдун аэропортунан таанышышкан. Жубайлар Мирон жана Никон аттуу эки уулду болушкан. Ошол жылдын апрель айында Екатерина Бивол жолдошу экөө эки ажырым жолго түшкөнүн билдирген. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү. Кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Байланыш номеру +7 925 103 22 55. Жалал-Абадда автобус менен жүк ташыган унаа кагышты. Кырсык болгон жерден видео. Жалал-Абад шаарында жүргүнчү ташыган автобус менен жүк ташыган унаа кагышты. Көйлөрдүн айтымында кырсык 27 октябрда калаанын Манас жана Азимов көчөлөрдүн кесилишинде болгон. Ал эми Жалал-Абад муниципалдык автобазасынын жетекчиси Автандил Максутовдун айтымында кырсыктан эч ким жабыр тарткан жок. Жол кырсыгы кече саат 17:00 чамасында шаардык Спутник кече районунда болду. Анда Манас көчөсүндө шагыл жүктөгөн КАМАЗ катуу ылдамдыкта келе жатып, жол чыракта кызыл жанып калганынан токтой албай автобусту сүзгөн. Автобуста эки жүргүнчү жана айдоочу болгон экен. Эч ким жараат алган жок. КАМАЗдын айдоочусу күнөөсүн мойнуна алып, келтирилген чыгымды төлөп бермей болду, дейт Максутов. Жалал-Абад облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнөн аталган жол кырсык каттоого алынбаганын билдиришти. Казакстандагы соода борбордо баланы сактап калган видео тарады. Соц тармакта Казакстандагы Тумар соода борборунда эскалаторго илинип алган баланы куткарып калган видео тарады. Видеонун автору ата-энелерди сак болууга чакырат. ЖМК Россиянын армиясы дүйнөдө кубаттуулугу боюнча биринчи орунда турат. Россиянын куралдуу күчтөрү дүйнөдө эң күчтүү деп танылган. Бул US News and World Report журналынын рейтингинде көрсөтүлгөн РИА Новости жазды. Журналдын маалыматына караганда аскердик күч боюнча экинчи орунда АКШ армиясы, үчүнчүнү Израиль армиясы ээлейт. Дүйнөнүн эң күчтүү армияларынын ондугуна Кытай, Түштүк Корея, Иран, Улуу Британия, Украина, Германия
Германия жана Туркия кирген. Рейтингдин авторлары дүйнөнүн ар кайсыл өлкөлөрүнүн армияларынын күчү, элита жана бизнес чөйрөлөрүнүн өкүлдөрү, ошондой эле жөнөкөй жарандар катышкан сурамжылоонун жыйынтыгы боюнча бааланганын билдирген. Балыкчы Казарман Жалал-Абад жолунда кар көчкү түшүп, 10 унаа туннелдин ичинде калды. Балыкчы Казарман Жалал-Абад альтернативдүү жолунун 346-348 чакырымына кар көчкү түшүп, туннелдин ичинде болжол менен 10 унаа туруп калды. Бул тууралуу ОКМден билдиришти. Жерине тактоо иштерин жүргүзүү үчүн 9 Тору райондук номер 46 өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан 4 куткаруучу, Ички иштер министрлигинен 2 кызматкер тартылган. Тазалоо иштерине Чайна Роуд ишканасынан 1 жүктөгүч тартылган.